Өзүбүздүн кызматкерлер ошого аралашып кеткени бар. Ички иштер министрлигинин арасынан, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин арасынан, прокуратуранын арасынан, экология министрлигинин арасынан, ошолордун арасына аралашып, ошол баягы контрабандисттер, жанагы браконьерлер менен кошо иш кылгандар бар. Эскертип айтып коеюн. Эгерде ошондой кызматкерлер колго түшө турган болсо, мыйзам чегинде өтө катаал шарттарда жоопко тартыласыңар. Ыскөл жергесинде көптөгөн жылдардан бери, ондогон жылдардан бери туристтерди, туристтик сезонду, такыр эле ушу туристтик маселенин бардыгын кимдер контролдоп турду эле? Кана ошол контролдоп турган бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюштуу кылмышкан топтор, бандиттер, положенистер, смотрящийлер, вор закондор каякта азыр? Андайлар мындан ары болбойт. Мына ошондо дагы айтышкан, булар менен күрөшүш кыйын, буларды жеңиш кыйын деп. Буларды жеңдик, мындан ары да жеңебиз. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ деген болбош керек. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бандиттер баш көтөрө турган болсо, мыйзамдын катаал шарттарында жазага тартышыбыз керек.